Биздин заманга чейин боёнтуп жасантуу анча өнүгө элек учурда ажарлуу кыздар өтө жогору бааланып келгени маалым. Атүгүл сулуу кыздар үчүн кылымдап согуш болгонунда тарых тастыктап келет. Мисалы, Аквитаниянын сулуу герцогинясы өз кезегинде Франция менен Англиянын ханышасы болгон. Анын кылымдар бою согушуп келе жаткан мамлекеттердин падышаларына турмушка чыгышы кыйыр түрдө 100 жылдык согуштун башталышынын себеби деп эсептелет. Айымдар мырзаларга жагынуу жана сулуулануу үчүн кайсы доор болбосун түркүн түстүү аракеттерди жасап келишкен. Айтсак, азыркы муун үчүн таң калыштуу болгону менен чындыгы бар. Археологдордун сөзүнө таянсак, биздин заманга чейин эле айымдар көздөрүн жөнөкөй гана көө менен, ал эми эриндерин кызыл чопо жана темирдин кычкылы менен боеп келишкенин айтышат. Ошондой эле жагымдуу жыттанып жүрүү үчүн түрдүү өсүмдүктөрдү колдонушкан. Эмгек жолу программабыздын кезектеги каарманы кыздардын сулуулугуна көрк кошуп, ажарлуулугун арттырып келген ырыс айым жөнүндө болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы ырыс айым? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Саламатчылык буюрса. Кандай болуп атат? Иш күнүңүздөр, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, конечно, аба ырайы бизге тоскоол болгон жок иштегенге. Анда эмесе кош келипсиңер, көрсөтүп баштайын сизге. Бул салондо бизде жеке эле сулуулук тармакта эмес, келинчектерди келечекти болочок үй бүлөсүнө тойго даярдайбыз. Бул жерде бизде Турциянын көйнөктөрү, үлпөт көйнөктөрү прокатка беребиз. Сонун көйнөктөр бар. Кыздар ушул жакка келип, дароо эле бир жерден тоюна даяр болуп кетишет. Анда көрсөтүп берсеңиз, мисалы, ар бир көйнөктүн канча сомдугу, мунун эмнеси менен айырмаланат, мисалы, кымбаттыгы, арзандыгы, ошол жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, көрсөтүп. Көйнөктөр негизи эмнесине жараша болуп бөлүнөт. Албетте фасону мындай жөнөкөй көйнөктөн баштап, аябай өзүңөр көргөндөй мындай таштар менен кооздолгон да көйнөктөр бар. Жана разницасы шлейф деп коет. Аркасындагы узун бөлүкчөсү ошол шлейфке дагы жараша булардын баалары кетет. Тигил жакта көйнөктөр, мисалы, кыз узатууга кийгенби же кандай көйнөктөр, ошолор боюнча токтолсоз. Жеке көйнөктөрү бул жакта ооба кыз узатууга да берилет. Өзүм эми жогоруда айтып кетпедимби, ачылганыбызга аз эле болду. Могул вируска байланыштуу көп нерсебиз токтоп калды, азыр өзүңөр көргөндөй. Ошон үчүн азыр бир аз минуска кетип иштеп атабыз. Кыздын көзү кызылда дейт го. Мен могул жердеги турган шууру, жылтырактарга кызыгып атам. Булардын жазалышы жөнүндө өзүңүздөр жасайсыздарбы же сырттан алып келесиздерби же заказ берип жасатасыздарбы? Биз буларды көпчүлүгү барып сатып алабыз. Сатып алып, анан кээ бир акыркы тренддеги украшениялар болсок, албетте заказ берип жасатканга аракет кылабыз. Анткени келинчектерибиз баягы акыркы мода менен жазанып кетишин каалайбыз. Бирок көпчүлүгүн албетте сатып алууга туура келет. Анда эмесе бияк тааныштырып бүттүм окшойт. Анда кийинки бөлмөгө өтөлүк. Ал жакта бизде кыздар каш жана кирпик жасашат. Бул жак бизде кирпик жасачу бөлмө. Жалаң гана кирпик жасашат. Өзүңүздөр көргөндөй, салондун дизайны бул бирюзовый цветте жасалган. Биз баарын ошол дизайнер сүрөтчүлөр менен сүйлөшүп жасаган болчубуз. Бул жакта көбүнчө кирпик жасалат экен. Бул бөлмөдө ошол клиенттердин кирпигин жасоодо кандай эрежелер сакталат? Ошол жөнүндө токтолсоз. Албетте биздин эң башкы эреже бул тазалык. Тазалыкка аябай катуу көңүл бурабыз. Колдонгон мастерлердин колдонгон инструменттери, обработкалары бардык нормаларды сакталып өтөт. Ошондой эле мастердин өзүнүн тазалыгы, азыркы учурда эми оору жүрүп аябай катуу карап калышпадыбы, ошого бардык инструменттер стерилизациядан өтүп, андан жасашат. Мисалы, башка жакта да кирпик жасаган салондор аябай көп да. Ошол салондордон сиздердин салонуңуздардын өзгөчөсү кирпик жасаган.
Эмнесине кызыгып келет кардарлар көбүнчө сиздерге? Албетте реклама жакшы болуш керек. Реклама жакшы болуш үчүн мастерлердин кылган иши жакшы болуш керек. Бизде мастерлер негизи башка жактарда кандай билбейм, бирок көпчүлүк айткан боюнча 2 саат, 2,5-3 саатка чейин барат экен да убактысы, жазаган убактысы. Бизде мастерлер стажы көп болгон үчүн 1 саат, 1,5 саатта жазашат. Мен ойлойм, бул дагы болсо бир жетишкендик, анткени бизге жеке эле мындай айымдар эмес, кош бойлуудагы айымдар келет, же болбосо бир ооруган, бели ооругандар келет, анан көпкө жата албаганына байланыштуу батыраак болсун деген кардарларыбыз болот. Ошого убакыт эң башкысы. Бул жакта өзүңөр көргөндөй кирпик жазаган бөлмөбүз болду. Эми жүргүлө каш жазаган бөлмөнү көрсөтөйүн силерге. Бул жак бөлмөбүз кашка кичинекей болуп калгандыктан талап көбөйүп, анан чоңураак бөлмө ачканга туура келген. Бул жакта дагы бизде каш жазашат мастерлерибиз. Өзүңүздөр деле көрсөңөр болот. Негизи эле азыркы учурда каш жазуу бул эң жакшы, орусча айтканда эң прибыльный профессия биздин убакытта. Ошон үчүн салондо көпчүлүгү бизде каш жасаган мастерлер иштейт. Анда жеке бирөөнө токтолуп ошол жөнүндө кичине маалымат берсең. Бул жакта мастер теневая растушевка процедурасын кылып жатат. Азыркы учурда теневая растушевка менен жакшы акча тапса болот. Биздин салондо бул процедуранын баасы 2000 сом турат. Өзүңүздөр көргөндөй эч кандай оорутпайт, канабайт, эч кандай дискомфорт жок, жеңил жазыла турган процедура. Мисалы, бул кашты жасаткандан кийин канча убакытка жетет бул? Каш жасаткандан кийин кожага жараша, бирок негизи орточо эсеп менен 2-3 жылга жетет. Кээ бирөөнү андан көп жетиши мүмкүн, кээ бирөөнү андан азыраак жетиши мүмкүн. Ал кожанын өзүнө жараша болуп калат. Анда кийинки тааныштыруучу бөлмөңүз. Жүрүңүз. Бул жакта жогоркуда көрсөтүп кеткен үлпөт көйнөктөрдү кийген келинчектерибизди биз дал ушул бөлмөдөн даярдап чыгарабыз. Бул жакта жеке эле келинчектер эмес, алардын подружка невеста деп коет. Подружкалары, жакын курбулары, апалары, эжелери даярданып чыгат. Ар бир эле жерде келген кардарлар ал жердин кооздолушуна, ичиндеги абурага аябай көңүл бурат да. Сиздерге келгенде кандай немелерди айтышат сиздерге? Сын пикирди айтышабы же ыраазычылык билдиришеби? Албетте эми бул салон ачылганына аз убакыт болгон үчүн ар кандай учурлар болот, жакшы айткан кардарлар дагы болот. Анан бизге баягы дагы өскүлө деген максатта өзлөрүнүн каалоо тилектерин дагы айткан кардарларыбыз болот. Ошого биз күндөн күнгө изденип, талыкпай эмгектенип, дагы кандай жакшы мүмкүн услугаларды кошо алабыз деп жаңы продукцияларды, акыркы модельдеги көйнөктөрдү алып келгенге аракет кылабыз. Бардыгы биздин эле кардарларыбыз үчүн. Мен силерге азыр анда кашты кантип туура чийиш керек экенин көрсөтүп берейин. Кичинекей мастер-класс кылып, бизге кист менен тең керек болот кашты боёш үчүн. Моделибиздин кашы жазалбаган экен, ошон үчүн естественный кылып чийгенге аракет кылабыз. Бул эми таблица умножения болбогон үчүн ар кандай лицосу, бет түзүлүшү ар кандай болгон адамдар келет экен. Ошон үчүн баягы өзүнүн кашынын өскөнүнө жараша форма чийип бергенге аракет кылабыз. Анткени өзүнүн кашынан башкача форма чийип койсок жарашпай калат. Тем более адам өзүнүн кашына көнгөндөн кийин ошол өзүнүн эле формасына жараша кылып, только кичине орусча айтканда изюминка кошуп коебуз. Ошондо жакшы форма чийип калат. Кашты боёгонго көбүнчө биз күрөң өңдөгү
центтерди колдонобуз. Кээ бирөө ойлойт кара менен боешот деп, жок. Деги эле боегондо же болбосо теневая растушевка кылганда кара өңдү колдонбогонго аракет кылабыз. Баары бир эми кандай десем, естественность эч качан модадан калбайт экен. Ошон үчүн көпчүлүк келген кардарларыбыз растушевка кылдырса дагы, бирок өңүн кичине слабыйраак кылып кылдырышат. Баары эле естественный болгондо алып калышты да азырча. Бирок бул кашты боетип алгандын теневая растушевканын кандай оң жагы бар, ар дайым сулуу болуп жүрсөң болот. Ал растушевканы жеке эле кашка кылбастан көздү дагы чийдиришет, стелки деп коебуз. Жана оозун дагы растушевкага боетип алышат. Бул эми баягы дайыма эле подводка, помада колдонуп жүрбөй, жуунсаң эле жакшынакай болуп каласың да. Ошон үчүн мунун өзүнүн дагы оң жактары бар. Кашты боегондо бизге дагы бир жардамчы консилер керек болот. Бул менен биз баягы тегерек четинде кереги жок границаларын алып коебуз. Ал бизге каштын дагы четкий болгонуна жардам берет. Өзүм каш жасаган мастер болгон үчүн ар кандай макияжга келип калган кадрларында кашын аябай бири-бирине окшоштуруп жасаганга аракет кылам. Жана көчөдөн деле каяктан болбосун, базардан болобу адат болуп калат экен, баягы элдердин кашын карай бересиң да. Анан кыйшык болуп калса, азыр ушуну жасасам деп кыялдана бересиң. Ошондо эмелерим пайда болуп калат экен. Негизи каш баягы адамдын келбетин ачып коет. Бизге такыр кылдыра элек кардарлар келгенден кийин, анан кашын кылдыргандан кийин биз мындай сүрөттөрүн карап салыштырып койсок, уже эки башка адам болуп чыга келет. Бул жакта биз кашты боеп бүттүк, бирок азыр кыздын бетинде эч кандай косметика болбогон үчүн каш мындай ачык болуп көрүнүп калат. Эгерде азыр көзүн, бетин жана оозун боеп баягы макияж кылып койсок, биздин кашыбыз келбет менен гармонично көрүнүп калат. Ал эми учурда замандын талабына жана өнүгүшүнө жараша ар бир кыз өзү каалагандай сулуулукка ээ боло алат. Кыска чачын узартып, кирпик коштуруп, кашын жарашыктуу формага келтирип, ал гана эмес 2-3 жылга чейин өчпөс кылып боентуп алуу шарттары да түзүлгөн. Сулуу жана ажарлуу болуш үчүн 2 сааттык убакыт жана азганакай каражат гана талап кылынат. Жалпы сиздин сулуулук салонуңуз менен азыр таанышып чыктык. Эми ушул сулуулук салонуна сиз кандайча келип калгансыз? Ошол боюнча кененирээк токтолсоз. Бул жаатка, сулуулук жаатынан кирүү менин бала чак кезимен берки кыялым болчу десем болот. Мектепте окуп жүргөндө эле 9-10 классымда эле кызыгым артып баштаган. Анан 11 класста окуп атканда 1 курска бардым. 1 курска именно кирпик чаптоо боюнча барган болчумун. Кирпик чаптап иштеп жүрдүм. Иштеп кыйналып, анткени жумуш кыйын. Отурасың, турбайсың такыр, анан ошого көзүңдүн дагы оорусу күчөйт экен. Ошого байланыштуу кандай кылсам болот деп ойлонуп отуруп, анан каш жазуу боюнча да курстарга барып, үйрөнүп, анан ошол кашты алып кеттим. Уламдан улам баягы клиенттер көбөйүп, уламдан улам мастерлер көбөйүп, анан ушул салондун ачылышына алып келди. Мисалы, азыр кардарлар менен иштөө өзүнчө эле оор. Ошону сиз кандай иш алып барасыз кардарлар менен? Алардын көңүлүн табуу үчүн, мисалы, ошолор боюнча дагы. Деги эле бизге өтө баягы капризный кардарлар деле болбойт. Бирок кээде андай учурларда биз сүйлөшүп, баягы колдон келишинче жылуу сүйлөп, жакшы мамиле кылып кетиргенге аракет кылабыз. Албетте чектен ашып, аябай жаман нерселерин көрсөткөн кардарлар менен
Кудайга шүгүр андайлар кезге элек азыр. Сизде ушул жумушка кирпик чаптап же каш жасап иштейм деп 11-ди бүткөндөн кийин, окууну бүткөндөн кийин ушул тармакка кетем деген ата энеңиз каршы болгон жок белем, мындай чоң окуу жайга тапшыр же ушундай сыяктуу бир сөздөрдү айтып? Чоң окуу жайга тапшыргам, бирок тилекке каршы бүтпөй калдым, бирок эч качан кеч эмес деп айтат го окуганга. Ошон үчүн ал жогорку билим алуу албетте бир кайсы бир менин пландарымда бар. Ата энем эч кандай каршылыгын көрсөткөн жок, мени ар дайым колдоп келишкен. Азыркы учурда өзүңдүн жеке бизнесиң болсо бул өтө жакшы. Ошон үчүн өзгөчө апам мени аябай колдоп, мага болгон жардамын берип, болгон кеңешин айтып, мени кыйналганда сооротуп, кайра дем күч берип турду. Жеке бизнеси бар кыздар көпчүлүк эле адамдарга кызыктуу да. Сиздин ошол үй бүлөңүз тууралуу, жеке жашооңуз тууралуу да кыскача айтып кетсеңиз. Мен өзүм турмушка өтө эрте чыктым. Баары айтышат. Мүмкүн ушундай деңгээлге жетишкенимдин бирден бир себеби ушул болсо керек. Эрте турмушка чыкканым. 18 жашымда турмуш курдум. Жолдошум өзүмдөн 10 жаш улуу. Ал дагы мени ар тараптан колдоп, сынбаганга, баягы сабырдуу болуп, баарын жеңгенге үйрөттү десем болот. Азыркы учурда татынакай балабыз чоңоюп келатат. Бир уулубуз бар. Жана аты Адил. Сиз мисалы ушул салонду ачыш үчүн көп эле каражат кетет да. Мисалы бир эле күзгөгө канча дегенчи. Ушул боюнча каражатты сиз кайдан табасыз? Же мурда топтоп жүрчүсүз беле? Ошо каражат багытына дагы бир аз. Негизи биз буга чейин мен бул сферада иштеп жүргөнүмө 4 жылдын жүзү болду. Анын ичинен 3 жылды мен ижара алып иштечкенмин помещениянын. Анан баягы ойлонуп отуруп, ошол ижарага төлөгөн акчамды санап көрсөм, бул 1 жылда чоң эле сумма чыгып калат экен. Анан жакшылап ойлонуп отуруп, жолдошум менен кеңешип, анан сатып алалык деп чечтик. Жана ошол бул помещенияны биз сатып алдык. Эч качан баягы жакшылыктан үмүт үзбөй эле иштеп, ак эмгегиң менен 5 сом тапсаң дагы ошонун берекеси болсо баарына жетет экен да. Ошого биз канча жылдан бери ак эмгегибиз менен тапкан акчабыздын үзүрүн азыр көрүп атабыз. Азыр бул жерде канча кыз эмгектенет? Сиз аларды кандай тандап аласыз? Мисалы, каш жасаган же сулуулук салонунда иштеген кыздар көп да, мисалы, ошолордун арасынан кантип тандайсыз? Биринчи эле бизге мастер керек болгондо мен эч качан четтен келген мастерлерди албайм. Мен болгон жогоруда айткандай эле мастерлердин баарын бүт өзүмдүн колуман өткөн мастерлер, анткени баардык келген кардарларыбыз мен деп келишет, менин кылганымды жактырып, мени сыйлап, менин работаларым жаккан үчүн келишет. Ошол башка клиенттер дагы бизге баягы ишеним артып келаткандан кийин толук түрдө ишеничин актарыш үчүн мен бүт болгон мастерлердин баарын, ошол салонда канча мастер болсо ошонун баарын мен өзүм окутуп, баарын өзүм үйрөтүп, баары мен кылгандай кылышат. Азыркы учурда так санын деле билбейм, азырчы 15-16 кыз иштейт, баардыгы чогулуп, анан өтө кыйын темада мастерлер. Аябай азыркы учурда адамдар ар кандай болуп атпайбы, ошого аябай тандап ана алам. Биз менен маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Көрүүчүлөр үчүн көп маалымат алып берүүгө аракет кылдык. Эмгек жолу программасынын кезектеги каарманы Ырыс Качкынбекованын эмгек жолу жөнүндө тааныштырганга аракет кылдык. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар.